тилеген машинаны минип алып, анан кийин жолго батпай жүрө беришет. Мына кыз кишилер. Салам алейкум, жердештер, мекендештер, замандаштар. Жалпы салам. Так, бүгүнкү күнгө 27 июнь биринчи күн. Бүгүн 34 градуска чейин күн ысыйт деп атат. Кече да кыйкалаган күндү, кече шашлыкка чыкканбыз. Вообще үп го, дубак. Бүгүн одан да хуже болот деп атат. Бүгүн 12 саат иштеп коелу кирип кетпей. 12 сааттан кийин бу устали деп нетип келет. Ага да көңүл бурбайбыз. 2 саат иштесең вы через 2 часа вы слишком устали. Идите домой деп келет. Ага да көңүл бурбайбыз. Доступ заказдарга доступты жаа койгонго чейин иштеп көрбөйлү 16 саат. Кандай болот экен, 12 саат иштеп коюп кетип калбай. Кеттик анда эмесе. Силерге чогуу көрөбүз 16 саатта анча болот экен. Таңда чыган жұлдыздарды караганды, таңда чыган жұлдыздарды санаганды, ошол топ жұлдыздардын арасында бар менин жалгыз жұлдызымда. Махаббатым, кош махаббат. 1,4 коэффициент менен эртең саат 8 болду. Каласа. Пассажир написал: уже выхожу. Уже выходит, вот, уже выходит. Так выходи. Какие бабы. Кече биздин өзүнүн ГТК лизингдин группасы бар да, ошол жерге өткөзүп берем деген машиналардын баардыгы ошол жактан электен өтөт. Ошол жактан баарыбыз предлагать этип, канчасын сурап, ошол жактан буяка чыкпай ошол жактан алып койгондор болот. Анан ал жактан адам чыкпаса, анан башка WhatsApp'тарга жөнөтөт. Анан болбой калганда, анан бир объявление тарткан бир немеге жөнөтөт. Кейжиге. Анан кийин ал таза бирок кичине чийилген деп туруп объявление киргизет. Базар жок, анын да өзүнүн акысы бар, анда ошол убакытка келип киргизет. Бирок кече ошентип капят бир машина өткөзүп берем деп жазган экен. Объявление киргизгенге ошону 20 миң сураптыр. 20 миң. Бир анекдот бар да, бир эркек киши магазинге кирип, ит саткан магазинге кирип, сколько стоит у вас чихуахуа десе, итчи, кичинекей ит бар го, тышкандан сал чоңураак. Продавец дагы серьезно туруп, $20 000 деп жооп берсе, бир киши карап туруп, не хуахуа деп чыгып кетип калат экен да. Ошо кече 20 миңди угуп алып ГТК лизингде дагы биз баардыгыбыз не хуахуа деген боюнча алып кеттик. Ол не? Мен бекер кыл деген жокмун, пожалуйста, мындан да келип тат. Доброе утро. Доброе утро. Волгоградский проспект 32. Спасибо за поездку. Ушундай Заказ будет заказдар болуп оплачен турса, картой. Пожалуйста. Ё-моё, менде Что вы не оставили в автомобиле свои заказ бар эле го. Бир 6 менен заказ бердим, бир коробка заказ. Поставьте нам оценку в приложении. Отказ кылып коюптур. Отмена алып коюптур. Жарым саатта келдик, 931 сомго. Нени албадым деле коем. Бирдеге жетишпегенде эле болуп атам да. Келер келгичеңдичи. Смена сатып ал элекмин го мен. Черт, черт. Анау 20 миңди уккандан бери сменада эсте жок.
20 ming. Bilesizsiniz 20 ming. 5-6 minutluk videoga 20 ming. Bu özünün putu kolun tığып algan az келгенсип, o жанында жүргөн бирөөнүкүн да сурап атат да. Кепет билишмен чото. Мени каздык кылып атат, сеникин да тыгайын деп. Уялыш керек, инсап кылыш керек адам деген. Бекер кыл деп айтып кээбилер ойлошу мүмкүн. Бекер кылган да болбойт. Себеби YouTube'ун да өз düşүгү бар. Ушул деңгээлге жетиш үчүн ал дагы көп эмгек кылды. Алдан чыккан бардык десен тартып атты, ушул деңгээлге жетти. Сырткы салон, ички салон деп атып, тамагы сонун экен деп атып, любой нерсени тартып ушул деңгээлге жетти, кыскасы. Кандай болгондо да. Бунун каналы ошондой. Чаржайт, любой нерсени тартат. А менин каналым мисалы только такси жөнүндө тартам деген мен максат койгом. Только такси жөнүндө. Сел. Ошон үчүн мындай бирдеке мен тартам, объявление ошо мындай кылып, мынага айткыла деп эч кандай бир неме кылбай, неме кыласың. То есть жок да бир мындай билдирүү жок. 20 миңди угуп алып, мен деле аман кейжи деп койсом деп коем же. Тамаша андай эмес. Кыскасы баягы койчуманын таягы дегендей эле ошол сөз уят. Ким экенин билбей атасыңар. Өзүң көрүп калсаң дагы уят сага дагы. Ишерен жолукпай атам сага бир көчөдөн может жолугуп калат зубага келип бир күн. Ошондо деле айтам, уялсаң эди 20 миңге калп ойлойсуң эле уят ачыгын эле айтам. Менин видеолорумда өзүңөр деле билип атсаңар керек. Видеомда мен сөгүнө берем, түкүрүнө берем, да башка нерсени кыла берем. Мен эч кандай силерге жагына турган мындай бир планым деле жок. Жагынмайм дагы. Болгондо айтам. Бул деген эмне деген? Бул деген бир подписация кылып койгула, силер подписка кылганыңарга ушундай дем берет. Подписка кылсаңар эле мен мына жонума канат чыгып, аспанга көкөлөп учуп кетем деп бир видеомда айтканым көрдүңөр. Подписация алып койгула деп коюшу мүмкүн, бирок мындай. Аны да өтө редко айтам. Бул дегени мен үчүн YouTube бул временный эле нерсе. Тажап кетемби, же кызыгып кетеби, таштап коем каналды. Мага вообще кызыгып эле жок. Ошосуңар 20 миң дагы YouTube'га полный башот менен киришкен, даже операторы бар пайда болуп турган жакында көрдүм. Кызматты кылып атат. Кылсын кызматты, пожалуйста. YouTube'да деле ушул деңгээлге жетип акча табам деп, ошон үчүн бул аракет кылды, башот менен киришти. А мен башот менен киришкенге менде биринчиден убакыт жок. Андай неме деле жок. План деле жок. Жумасына бир жолу, максимум 2 жолу видео чыкса, аны да бир убакыт келгенде тартып коем, иши аны монтаж кылыш керек, 3-4 күн өткөзөм мага дагы. А бул не объявление? Келди, салам алейкум деди, учурашты, сырткы салон, ички салон деп атып, люксту, престиж деди, предмаксимальный немени, комплектацияны максимальный деди, киргизип койду. Элдердин комментарийин вообще начихать дегендей болду да. Анан ошого 20 миң сураганы уят эмеспи? Уят адам деген кичине мындай. Бир колун эле тырсын, кайта болду бир колун тырсын. Путу колун анан онукуна тыгып. Кыскасы сөз көп. Сөз жок. Уят. Көрүп калсаң, жаныңдагы бирөөлөр айтып калса, уят. Уял. Заказ отменен. Мен сатып алгандан заказ отменен болду. Так, Кузьминки жакта жүрөм, Кузьминки. Текстильщик менен Кузьминкинин ортосунда экен. Азыркы заказдан канча комиссия алып койду экен, а? Азыркы заказданбы? Азыркы заказдан 1:26-12 мүнөттө. Переведенский переулок 1:26 менен 12 мүнөткө. Ала берейин, а? Кресло мен берип атат. Мен деле видео кичине бирдеке үйрөнүп алып, видео тартканга мен деле немем жетет. Кичине микрофон аласың, телефонго тарта бересиң. Жылуу сүйлөп,
коюнга кирип бассам деп неме кылганды үйрөнүп аласың, болду сүйлөй бересиң. Атакул, аз атакул, жалаңыл атакулдун стилинде көпчүлүгүчү. Өзүнүн үнү менен сүйлөгөн адамдар аз да. Жалаңыл атакул ушул объявление киргендер. Салам алейкум деп. Неге мындай кымбат десе, мен жооп берем да дептир. То есть өткөзүп берген адамга, өткөзүп алган адамга ушул жооп берет экен. Несине жооп берет бул? Bunun тиешеси деле жок. Экөө барат дагы ГТК-лизингдин офисине. Переоформление кылат, переоформленияга акча сурайт даже. Азырбай өткөзүп берип, анан анысы кичине иштеп алган, бу өткөзүп берип, булар банкка наракка запрос жөнөтүшөт. Анан ол өткөзүп ала турган адам текшеришет СБчы. Анан ал добро берсе, анан кийин өткөзүп берет да. Ошодон тажап, булар ошого да акча кылып койгон керек. Эгер өткөзүп ала турган адамдын таксиде стажы аз болсо, же историясы кереги жок, стажы аз болсо, таксометр текшерет да, акыркы 3 айлыгын. Дагы несин текшерет. Правосын текшерет, понятное дело. Сбербанкка түшкөн акчаларды текшерет. Түшүп чыккан акчаларды. Ошолордо жетпесе, булар көп акча сурайт. Жетсе, көп болсо 5000 же 10000. Ошого мен жооп берем деген сөзү жөнөкөй эле сөз, пустой эле. Мынау поди 7 дейт. 7. От 7. Аштанырыйга токтотуш керек, чекерек. Баягы кызыктай жер экен, 4 буштук дом экен. Односторонний жол экен. Так, кимди токтотуп коелу? Так, ожидание дейт. Креслону коёбу дейт. Мына бөлө чыкты го. Тоже где ребенок? Здравствуйте. А где ребенок? Не будет ребенка? Ребенок не будет, так не будет. Вчера, был ребенок, завтра его видите. Так, думаю, что так дорого-то, с утра. Переведеновский переулок 8, да? Çok кресло 150 сом. 1095'e geldim. 29 минутта. Алло, извините, я кресло можете убрать? Я просто так за кресло 150 рублей буду платить. Пшезл давай. Ну, забыл так забыл. Сергей Эйнзейнштейн, Бакунинская дейт. Жазышкандары немеге келип атпайбы? Скриншот кылып жөндөтүп атпайбы? Группага. Анан о жердегилер көрүп алып. Нихуа дедик. Анан өзүбүздүн достордун группасына жөнөттүм, классташ балдарын. Алар көрүп алып да нихуа. Bir ay murun, то есть где-то 2 ай мурун экен. Бир дос жазыптыр да. WhatsApp'тан кейжиге. Мерсти объявление киргизбейли тартып бербейсиңби десе 5000 деген экен. 5000 тоонун тартып коюшка дейт. Албай YouTube'ду жакшы түшүнө бербеген неме дейм. Типа көп болсо 1000 же 2000 дегенде кылчу. Если 5000 нормальный сон, онда кызматы бар дедим эле. Пожалуйста, всего доброго. Спасибо. Здравствуйте. Мне как можно оперативнее. Ленинградский проспект 70, да? Ага. Сейчас. Как можно будет получаться быстро? Понял. Спасибо большое заранее. Ассаламу алейкум, өткөзүп берем дейт. Жыл 2020 36 миңдин айына төлөйт экен. 1 жыл 8 ай төлөнүп калыптыр. Номери 8926 492 1440 дейт. Биздин группанын немеси. Ушул машиналар чыгып турат, ушул жактан электен өткөндөн кийин, анан кийин ошол таза бир окмана жер кичине урулган деген каналдардан чыгып калат. Бул ошол эле кайра чыгыптыр.
Так, менде bir kamera жүргөн азыр, камера. 12 мүнөттөн бери болот. Бустер кресло, северный речной порт дейт. Жанынан берет. Заказ отменен. Так, менде bir камера жүргөн азыр. Мына камера жүрөт. Өткөрүп берем 2021 жыл. Пробег 28 000 дейт. 5 ай төлөндү, төлөм айына 93 000. 93 000, айына 93 000 төлөнүндүкен 700 000 өткөзүп берем дейт. 93 000 biraz кымбатыраак алып алыптыр. Ушул жыл алган экен да. 8977 388 8901 521 25 70 дейт. Ушундай. ГТК лизингдин машинасы айла жок менен мага киргизишет. Менен башка машина киргизген адам жок десе өтө катуу адашат. 5000 кылыш керек, болду, все. Киргизем деген каналда, бесплатно киргизген каналда толтура го. Бунукунда эле ошол 4-5 000 просмотр болот. Менде деле, мен хоть подписчиктерим көп болсо 1300 подписчик турат, зато просмотр 3000-4000 болот менде деле. Максимум 5000, 6000, 7000 чейин жетет. Просто мен болгон айтып таштайм. Буга окшоп болушунча мактабайм. Линия койдуң, иш кыласың, заказды тындырбай берет, күндүгө мынчадан иштейсиң деп вообще алып качпайм мен. Мен болгон айтам, ошон үчүн дагы мен объявление киргизгим келбейт. Так, 11-ден 14 өттү. Иштеген ишибиз 2400. 6 заказ жаптым. Здравствуйте. Так, садовое товарищество Лесная поляна, да? 8 мүнөттө келдик. 1689. А, черт, Останкино деп издесе. Останкино деп заказ бердиле. Алып алыптым. Көрсөң, мына жерде Останкино деген районда турбай, поселок совхоз Останкино деп. Мен Лобнянын үстүндө жүрөм. Клиентке чейин 8 мүнөт, клиенттен ары 5 мүнөт экен. Барбайм буга жизнь. Эки жүрөк эки бирдей тарыныш, бөдөнүмө толуп чыкты сагыныч. Татып жүрүп махабаттын балдамын, биз бир кезде жасаганбыз жаңылыш, биз бир кезде жасаганбыз жаңылыш. Canım, hlebacı canım al, canım, sen öylesan cabıgam ol canım, seketimde çalınam, bir özüne bağınam. Dedim Magdak var, Magdak'a girip bir de gece olsam mı, cebeci moyka kılıp olsam mı? Magdak. Мойка самообслуживания, как раз это мойка бар экен. Вкусная точка деп. Орыстардын вообще фантазиясы жок да. Вкусная точка деп кайтып переименовать этсин, э? Хотя бы точка мак же мак точка дешпейби. Может быть, мак деген сөздү кое алышпайт да, авторский право болгон үчүн. Ошо деле вкусная точка деп кантат койсуң дейм да. Вкусная точка. Бүгүн менде дагы комфорт плюс и точка болду да, ошондочу. Сейчас, 1 минуту. Спасибо. Ана адамдарды кынагы. Мойканы кылдык, куда каласа 18 заказ жаптык. По безналу 12400, наличными 1700.
Вот, вы за рулем уже слишком долго, дейді, через 2 часа вам нам придется открыть доступ к заказам, дейді. Анысы жолы кетем мен, хыжат болбо, Яндекс.Зк. Так. Шондо грязный 14 000 жаптым. 14 000-ге 2 000 комиссия өтім көрдіңдер бу. Егер прямо жөнөкөйлүп через парк иштегенде где-то 3 000-ден ашып берип коет элем. Түү Кудайга шүгүр, иш жакшы болду бүгүн, иш жакшы болду. Күндү көчүн болуп турса гана. Анан объявление киргизем дегендерге жазсаңар болот. Бир объявление 20 000. Неге 20 000? Себеби мен жооп берем да. Поверните направо, на дублю. Давайте, достор, ийгилик барыңа, тынч болгула.